Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр көрүп аткандай, теледебат деген тема менен ушул жерге баарыбызды жыйнап алып, таптакыр ой максат башка жакта кетип атканын көрүп атасыздар, сезип атасыздар. Бул боюнча ачык пикирибизди айткан болсок, кээ бир билармандар, бул жерде коллегалар айткандай, ырылдап чыгып жазмакерлер мына ушундай деп айтып атат. Сындап атасыңар деп. А сындабай эмне кылышыбыз керек, макташыбыз керек. Биз андан бир кесе чай сурап аткан жокпуз. Биз жалпы баарыбызга бирдей шарт болуш керек деп айтып атабыз. Тилекке каршы кээ бир азаматтарга башкараак шарттар түзүлгөнүн өзүңүздөр сезип атасыздар, көрүп атасыздар. Биз сиздердин кулуңуздарбыз. Кандай чечим кабыл алсаңыздар, биз ошого моюн сунабыз, баш ийебиз. Бирок мына ошол баш ийип келип, сиздер айткандай болот деп, куп деп келген жерибиз ушул болуп атат. Мен терең ишенгим келет. 10 январда Кыргыз Республикасы мамлекет катарында өзүнүн жаңы барагын ачат. Мына ошол баракты ачууда ар бирибиздин өзүбүздүн тиешебиз болот. Өзүбүздүн üşүбүз болот. Биз кайдыгер болбойбуз. Биз барабыз, биз кошулабыз. Жалгыз биз айтып аткан жерибиз жок. Мындай калың эл айтып атат. Бир айырмасы ушундай болуп атат. Кайсы бир талапкердин дарегине сөз айтып койгон болсо, ал унчукпай момоюп олтурган менен миңдеген мамлекеттик аскерлер ал боюнча өзүнүн жумушун аткарып атат. Болгондо да мамлекеттен акча алып очойгон каражаттардын аркасынан ошол иштерди аткарып атат. Сиздерге ушундай көрүнөт экен. Ал унчукпай атат, эч кимди сындабай атат, бирок калгандары баары биригип аны сындап атат деп. Жок, садаган кетейин деп. Биз түшүнүшүбүз керек. Ал жигиттин тили менен сүйлөп аткан 10 миңдеген чабармандар бар. Кече ошол чабармандар, ошол биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп, ар бир айылды түрөк кыдырып, ар бириңиздерди коркутуп жүргөн күндөр болгон. Элестетиңиздер, эстеңиздер. Ошондо да биз айтканбыз. Чындык болмоюнча, адилеттик болмоюнча, ушул Сооронбай Жээнбековдун кулагына күмүш сырга кылып тагып алыңыз деп кайра эскерткенбиз. Мыйзамдар одоно түрдө бузулуп аткандыгы жөнүндө БШКга уламдан улам дембедем сөздөрүбүздү, кагаздарыбызды берип турганбыз. Бардык нерсеге көз жумуп, кайдыгерлик болуп койгондун кесепетинен 5 октябрь болуп келди. 5 октябрдан кийин шылуундар өздөрүнүн башка жолдору менен эшик турса тешиктен секире калып, бүгүнкү абалга келип минип олтуруп калышты. Муну биз айтышыбыз керек. Себеп эртең сиздер айтасыздар. Биз билбейт элек, сиздер билген экенсиздер. Ичинде жүрдүңөр эле. Эмне үчүн эскертип койбодуңар деген дооматты уккубуз келбейт. Биз ошон үчүн гана айтып атабыз. Демек, касиеттүү Кыргызстандын калкы. Ар бир нерсе өзүбүздүн колубузда. Бактылуу болгубуз келеби? Келип. Бололу. Себеп биздин бактыбызды башка эч ким биздин колубузга карматып бербейт. Нечен жылдардан бери айтып келемин. Бактылуу болгусу келген эл гана бактылуу боло алат. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат. Эгер биз күрөшпөсөк, башка бир инсандар келип бизди бактылуу кылып коет десек, андан терең жаңылышабыз. Кечээ да ушундай болуп, удургуп барып, добуш берген партиялардын бүгүн жыты да жок. Алар чапанды башкача кийип, бүгүн башка талапкердин аркасынан чуркап жүрүп атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз айтпасак ким айтат? Мен жасабасам ким жасайт? Ар бирибиздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан кандайдыр бир ачуу сөздөр айтылып кеткен болсо, мен кечирим сурайм, жеке. Бирок кайсы бир инсандын тек башына эмес, анын жасап аткан саясатына, анын жасап аткан ишине гана айтып атабыз. Кайдыгер болуп олтуруш колдон келет. Бардык нерсеге көздү жумуп коюп, койчу башкалардан кемминби дегендей кылып, иш аракеттерди жасап отуруп алсак да болот. Бирок биз өлкөбүздүн тагдырын ар кандай тобокелчиликке салып коюп, эртең балдарыбыздын алдында, неберелерибиздин алдында эмне деп жооп беребиз? Мына ушул коркунуч бар. Жараткандын алдына барганда арамдыкты көрүп туруп, эмне үчүн колуң менен токтотподуң? Эмне үчүн сөзүң менен токтотподуң деген сурактарына эмне деп жооп беребиз? Мына ушул коркунуч сезимдерден улам гана ушул сөздөрдү ачып айтууга мажбур болуп атабыз, күрөшүүгө мажбур болуп атабыз. Себеп өлкө биздики, жер биздики, эл биздики, жоопкерчилигибиз, ат көтөргүбүз өтө оор. Мына ушул сезимдерден улам гана кээ бир сөздөр ачуу айтылып кетип баратат. Тандаңыздар, талдаңыздар, таразага салыңыздар, өз көңүлүңүздөргө кимдер жакса, ошону тандап алыңыздар. Бирок бир гана нерсе, кайдыгер болуп үйдө жатып калбаңыздар. Кудай кааласа келечегибиз бир, ал келечекти сиздер менен бирге жасайбыз деген үмүтүм бар. Жараткан ошол күндөрдө дайым сиздер менен чогуу болгонду насип эткен болсун. Рахмат.